Берүүбүздү расмий жаңылык менен баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн министрлер кабинетинин жаңы курамын дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кубатбек Буронов премьер-министр, Алмазбек Батырбеков биринчи вице-премьер-министр, Эркин Асрандиев вице-премьер-министр, Аида Исмаилова вице-премьер-министр, Акрам Мадумаров вице-премьер-министр болуп дайындалды. Ошондой эле өлкө башчы өкмөттүн мүчөлөрүн дайындоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык өкмөттүн аппарат жетекчиси министри болуп Таалайбек Темиралиев, тышкы иштер министри болуп Чыңгыз Айдарбеков, ички иштер министри болуп Кашкар Жунушалиев дайындалышты. Марат Жаманкулов юстиция министри, Бактыгүл Жээнбаева финансы министри, экономика министри Санжар Мукамбетов, Эркинбек Чодоев айыл чарба тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министри, Жанат Бейшенов транспорт жана жолдор министри, Замирбек Аскаров өзгөчө кырдаалдар министри, Каныбек Исаков билим берүү жана илим министри, Сабиржан Абдикаримов саламаттыкты сактоо министри, Азамат Жаманкулов маданият, маалымат жана туризм министри, Улукбек Кочкоров эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри, Орозбек Опунбаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, Эрлис Тердикбаев коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, Эмил Осмонбетов өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы, Алтынбек Исмаилов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Мамлекет башчысынын башка жарлыгы менен Самат Кылжеев өкмөттүн аппарат жетекчиси кызматынан, Дастан Дугоев маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагалыгынан бошотулду.